Su yok adamda be. Niye almayayım hiç kimse? Almayayım. Yemin sen yemin kalsın. İnsanlık emesinler. İşine tar. İşine tar. Өмүрлөрүнө коркунуч жаралып аргасыз калган Учар айылынын тургундары нааразычылыкка чыгышты. Анткени миңдей түтүн сел алдында калуу коркунучунда жашап келет. Мындай жагдайлардын жаралышына мыйзамсыз курулган курулуштар себепчи болууда. Биз Учар айылынын тургундарыбыз. Будан 4 жыл мурун дагы биздин үйлөргө мына Исап Калай көчөсүнө суу кирип кеткен. Ушул жерден барган суу кирип кеткен. Биз ошондо дагы келгенбиз. Мына латоктор болсо, латоктор таза болчу илгери. Латоктордун баардыгын ичине азыр трубалар толтуруп, сууну киргизип тосуп коюшкан. Кечинде суу келип саат 1 кечен жүрдүк биз көчөдө. Ошо сууну тособуз деп. Буларга ким берген? Булардын мыйзамсызбы берке турган үйлөр? Мыйзамсыз болду. Бул үйлөрдүн бүт баардыгы мыйзамсыз үйлөр. Булар бергечен бу жерде чоң цемент болгон, мындай суу келип турган. Ошо цементке кирчи эле, суу келип мына түз кетчү. Ошо цементибизди да жок басып жаап коюшуптур булар. Мына Учар элинин эккен дегиндерине барат ушул жерден суу. Ошо таштардын бүт баардыгы ошо жака алып барат. Азыр мисалы үчүн барса дагы алып кетет. Андан ары ак тилекке барат, бул тууру барат. Мына Учар элинин бүт баарын ушу суу каптап атат. Булар мыйзамсыз берип койду ушул жерлерди. Алсын ушу үйлөрүн, бузгула ушу үйлөрүн, бузулсун. Биз кайрылып атабыз. Анда мыйзам жок экен дедик, болупту биз 4 жыл мурун. Азыр мыйзам иштеп калды го. Ушуну алып койгула, бузулсун деп мына президент да айткан. Ошону дагы эле бузган жок биздин айыл өкмөттөгүлөр. Эмне бузбай атат билбейм. Биз прокуратурага жазганбыз. Прокуратура иштебей атат. УКМК эле билет. УКМК эле иштебейт азыркы мезгилде. Билбейм ким иштейт бу жерде. Болгону 1 saat жамгыр жаады. 1 saatта болгон жамгыр кыйла элдин тынчын алды. Болгону да кечинде болду. Биз буга чейин Учар айылынын тургундары 5-6 жылдан бери кайрылып келет. Буга чейин көптөгөн телеканалдар тарткан, интервьюларды алган, бирок таянак жок. Мен кайрылып өтөрүм, Камча Кырсайыч, сиздин колуңузда иштеген СМда иштеген бир тергөөчү бар. Ал тергөөчү именно өзү незаконный салып алган үйдү. Ушул малга чейин ким не кылса дагы, кайсы орган келсе да коркутуп үйүн албайт. Кайра ошол Ош шаарынан чыккан котловандар менен селкананы толтуруп атат. Бүгүнкү күндө эң биринчи биздин суранып кетебиз, ушул бүгүнкү күндө селкананын ичинде канчалаган ким зыян келтирген болсо, ушуну толтуруп үй салып алган болсо, баардыгын элдин талабы ушулар бузуп берүү. Кайта ушуну алдын алыш керек, ичин чукуп, дамбаларды куруш керек. Себеби наракта элдин коркунучу ошодо биринчи өчүрт. Анан могу жерде карьерлер бар. Карьерлерде дагы баардыгын талабына караса, анан могу жерде азыр бүгүнкү күндө бир карьер иштеп атат, ошонун орду дагы селкана болгон мурда. Бүгүнкү күндө ал селкана тосулуп калды. Көрдүңүздөр, ошо үйлөрдүн алдына барып калды. Ушу жамгыр токтоп калды. Эгер дагы 1 saat жаса бул уже үйүн алып кетет. Айылды суу каптоодон коргоо үчүн жалгыз сел тосмосунун орду жылдан жылга бузулууда. Айланасына турак үйлөр салынып жана завод курулуп иштеп жатат. Жаз келери менен ири сел коркунучунан кооптонуп, кантип коргонобуз деп учурда жашоочулар убайымга баткан мезгили. Орус малында бир бар эле ал. 2 сот Ана Ана жерде кантар жүргөн бар. ой деп ол сууну Жергиликтүүлөрдүн айтымында тез аранын ичинде сел өтүүчү бул каналды бышыктап, тосмону калыбына келтирбесе, кесепети жаман болушу ыктымал. Тагыраак айтканда, сел бир гана Учар айылынын гана эмес, Ош шаарынын айрым аймактарын дагы каптоосу мүмкүн. Кечээ нөшөрлөгөн жамгырдын негизинде Учар айылынын жогору тарабында жайгашкан шаардын балансында турган селден коргонуучу өзүнчө жерибиз бар. Ошол жерди кечеги 15 мүнөт 20 мүнөттүн арасындагы жер ушундой өзүңүздөр көрүп тургандай суу каптады. Бунун негизинде Дача деген айыл бар. Бул Дачаны 2 көчөнү алып кетти. Азыркы учурда Учар айылынын үстүн дагы алууда азыр мындай коркунучта турат. Азыр эми бул жаратылыштын ушундай кубулуштарынан жаралган зыянды баягы эле эл жабыр тартат. Кесепети мына жерде азыркы айтып аткан 4-5 айыл бар. 4-5 айылды таза жууп, Анар микрорайонуна чейин жетип барат. Суу мына Кулатов микрорайонуна чейин ушул жерде суу түз жетип барат. Шаардын
күн батыш жагын, батыш тарабын полный алып кетет. Дагы жамгыр жаашы мүмкүн, дагы нөшөрлөшү мүмкүн. Өйдө жактан дагы суу келиши мүмкүн. Алында уже болбой калат, анда кеч болуп калат. Учар айылынын жашоочулары сел тосмо болгон жерге мыйзамсыз завод курулуп иштеп жатканын айтышат. Ошондой эле бул жерде турак үйлөр дагы бар. Мындан улам заводдун жетекчилиги жана үйдүн ээлеринен маалымат алууга аракет кылып, алардын ойлорун уктук. Жок, биз бул жерде айыл өкмөтүнүн уруксаты менен анын геологияда лицензиябыз бар. 2035 чейин бардык мыйзам чегинде 3 жылдын жүзү болду иштеп атабыз. Селкана жолдун сол жагында селканачы. Анан эми сел келгенде биз деле каптайт, бул жерде селкана боло турган жер деле жок. Анан ушу шаардын өнүгүшүнө, мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошобуз деп ошол максатта иштеп атабыз. Бизде 10 адам иштейт. Соцфонд төлөйбүз, налогторун төлөйбүз, жердин налогун төлөйбүз. Даже иштеткен сууга, чаңыткан абага дагы төлөйбүз. Бардыгына келишим менен мыйзам негизинде беребиз. Андай мыйзамсыз эч нерсе жок. Элдин ичинде 1-2 адам бар экен да, көп эле бизге ыраазычылыгын айтып келип атышат. Мисалы, мечиттер, мектеп, мына жерге детсад салынды. Биз өзү салымыбызды кошуп берип атабыз ошолорго. Эми булардыкын ички үйдү бош жаткан жерде тосуп алды, мал кайтарчу элек дейт. Эми ал убакта Союздун убагында дача болгон, мына жакта орустар алардын бирөөсүгө эчтеке дей алган эмес. А мен болсо наоборот тосуп турам го. А наоборот цемент куяп дейт. А цемент куйса куя берсе мында. Мына былтыры мурда жылы МЧС мына жерде турпакты ташып чыгарды. Мына уларлар биз заводдон чыккан эмелер. Тияктан заводдун эмесини, тазаланган эмесини мына башыга алып барып төгөттөр. Сел келгенде мына жака алып келип куюп коет турпактарды. А мына МЧС былтыр эле мына былтыр тазалады да мына ушуларды мына көрүнгөн эмелерди. Мыйзамдуу түрдө, Мыйзамдуу. Кызыл кисегим бар. Эч кандай балам ал убакта жаш эле да. Ал убакта жаш эле. Ал кирди Бишкекте иштеп жүрдү, эме кылып жүрдү. Балам бул жерде эч кандай тиешеси жок. Аялым гана чуркап, аялым гана алып жүргөн. Мен келип алып туруп тостум, башка эметкенибиз жокпуз. Эми булар айтып атат, учарлыктар. Баласы эсен болсо иштейт. Эсен болсо иштесе, ал бул жака эч кандай тиешеси жок. Эч кимге аралашкан да эмес, барган да эмес, эч кимди эме кылган эмес. Араван районунун акими Анар Ботоев деген болгон экен, ошол эме кылып алып туруп берген, эме кылып алып туруп Нурановду көргөнүбүз да жокпуз. Учар айылынын тургундары бир жолу эмес, бир канча жолу бийликке кайрылышкан. Бирок бийлик тараптан ушул күнгө чейин тиешелүү иш-чаралар көрүлгөн эместигин маалымдашат деген менен Ош шаардык мэриясы сел коопсуздугун жоюу максатында атайын жыйын өткөнүн билдирет. Бул аймак бизге жакында эле өттү. Төлөкөн айылдык башкармалыгы буга чейин Кара Суу районуна карап келген. Анан мэр ал жерден протоколдук тапшырма катары киргизди. Ошол селдин агымына үй салып алгандардын маселелерин карап чыгуу, уруксат кагаздарын качан кантип алышкан, ошол боюнча иш алып барып, бир коопсуз жагдайды түзүү боюнча тапшырмаларды берди. Эми азыр атайын жумуш иштеп бул боюнча иштейт. Карап чыгып андан жыйынтык чыгат да. Сел келгенде коркунучсуз боло тургандай деңгээлдеги иштерди алып баргыла деп азыр аймактык башкармалыкка, Төлөкөн айылдык башкармалыгына, өзгөчө кырдаалдар башкармалыгына тапшырма берилди. Бул боюнча комиссия иштеп өзүнүн чечимин кылышат. Селдин кесепетинен пайда болгон тоскоолдуктарды жоюу, аларды калыбына келтирүү талаптары коюлган. Ошондой эле мыйзамсыз курулган үйлөргө тиешелүү иш-аракеттерди көрүүгө Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов тапшырма берген.